Эртең 15 сентябрь Дүйнөлүк тазалык күнү. Ошондой эле бул ишембилик атайын ишембилик өтөт. Буга дүйнө жүзү боюнча 150 мамлекет катышабыз деп отурат. Анын катарында Кыргызстан да бар. Деги эле ушул даярдыктар кандай болуп атат Кыргызстанда эртең жалпы ишембилик республикалык ишембилик кандай өтөт? Бул демилге бизге кайдан келди? Ушул тууралуу бүгүн кеп кылмакчыбыз. Студияда Учур чак программасы кызматыңыздар менен Кайрат Кенжебаев. Ошондой эле урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул тема жаатта сиздерде суроолор бар болсо, эртең ишембиликке катышам деген ниетиңиз бар болсо бүгүн чалып каякта кантип каякка барып жолуксам болот, эмне кылсам болот деген баардык суроолоруңузга бүгүнкү биздин коноктору жооп берет. Ошон үчүн 56 56 72 номерине 0312 кодубуз чалып суроолорду узатсаңыздар болот. Ал эми азыр болсо биздин коноктор менен сиздерди тааныштырып кетсем. Гүлбарчын Сүйүнова, Экодемик коомдук фондунун өкүлү, ошондой эле дүйнөнү жакшыртуу глобалдык экологиялык кыймылдын өкүлү Пол Эмет келип отурат бизге чет өлкөдөн. Саламатсызбы, Пол? Ошондой эле Азамат Темиркулов, экоактивист, кутмандуу кечиңиздер менен кош келдиңиздер биздин студияга. Урматтуу коноктор, азыр башында ушул дүйнөнү жакшыртуу кыймылынын атайын ролиги бар эле, видеосу, ошону көрүп анан баштасак. Дүйнөбүздү, планетабызды таза кармайлы деген дем менен ушул акция демилге көтөрүлүп атат, иш-чара. Ушул тууралуу сиз кыска нуска айтып кетсеңиз, кандай болгон атат? Кыргызстандын даярдыгы кандай? Мына 150 мамлекет катышып жатыр. Анын катарында Кыргызстанда, бул Борбор Азияда биз биринчи жолу өткөрүп атканыбыз аябай кубанып жатабыз. Ушул демилге эртеңки ишембилик жөнүндө айтып кетсеңиз. Ооба, саламатсыңарбы? Эртең 15 сентябрь күнү бүткүн дүйнөлүк тазалык күнү деп эсептелет. Кыргызстан быйыл 2018-жылы ушул чоң бир кыймылга кошулду. 157 мамлекеттин арасында Кыргызстан бар. Биз ошого кубанычтабыз. Бүт кыргызстандыктарга айтат элем, кошулгула бизге, өзүңөрдүн салымыңарды кошкула. Кыргызстан бир күндө таза 70%-ка чейин таза болушу мүмкүн. Бул силердин жардамыңар менен. Айырмасы эмне? Ишембилик 15 сентябрь күнү 5% кыргызстандык чыкса, биздин оюбуз өзгөрөт, биздин көз карашыбыз таштандырга өзгөрөт. Жыйнап атканда деле биз жөн эле жыйнабай, аны акылдуу жыйнайбыз. Мисалы үчүн, кантип акылдуу жыйнап атканда биз жана пластиктерди өзүнчө, кагазды өзүнчө, айнек терсектерди өзүнчө, анан калган жана орусча бир сөз бар, неперерабатывающий деген таштанды, ошонун баарын өзүнчө жыйнайбыз. Анан өзгөчөлүгү эмне? Бизге ошо жагып аткан, ошону биз туруктуу андан кийин алып баратканда, мисалы үчүн бизнес өкүлчүлөрү, мамлекет өкүлчүлөрү баары биригишип, чогуу иштеп, ошо чогуу бир системага алып келе турган бир иш-чара болуп атат да. Мамлекет кызматтары да колдоп атат. Жарандар дагы ар бир областтан чыгып атат, ооба. Ар бир райондон чыгып атат. Райондон чыгып атат. Кайсыл жак көбүрөөк бул демилгени колдоп атат? Азыр айта албайбыз, анткени чыгам дегендер бир, анан келгендер башка болуп атпайбы? Ошон үчүн биз эртең статистиканы буйруса, жыйынтыгын эртең обедке чейин айта алабыз, канча таштанды жыйнадык, канча киши чыкты. Бирок мен мисалы үчүн түштүк областтардын, райондордун координатору болуп атам. Мисалы үчүн мен азыр айтат элем, Жалал-Абадтын өкүлдөрү, Жалал-Абадтын тургундары аябай молодец. Мага аябай жагып атат. Ишкерлер кошулуп, келгиле биз колдойбуз, суу беребиз. Шоро компаниясы суу берип, мисалы үчүн кээ бир ишкерлер, бизнесмендер, биз гамбургер беребиз, жакшы иштегендерге. Кээ айтат, келгиле биз жана колкап мешокторду беребиз. Ошол эмнени көрсөтөт? Биз кыргызстандыктар бир-бир көйгөй турса, ошого баарыбыз биригип, чогуу ошол маселени чече алабыз деп айтам да. Анан азыр Кыргызстан Борбордук Азияда эң биринчи жана ошо даярдык
караганда биз алдың эмеде турабыз да топ 5те турабыз мамлекет. Борбордук Азиядан Кыргызстан биринчи алдыда келет. Борбордук Азияда эмес, 157 мамлекеттин арасында. Алдыда келет. Пол айтат ошону. Эми ошо чет өлкөдөн келген коногубуз Пол Эмет, сизге рахматыбызды билдиребиз, бизге келип конок болуп ушундай жакшы маек курайын деп келдиңиз. Эми айтып берсеңиз, ушу демилге кандай болуп атат? Кандай Кыргызстан кандай аракет кылып атат? Бул эми баягы чет өлкөлүктүн көз карашында. Your personal view, how do you think your view how the Kyrgyzstan is preparing for this action? I think I've been to a lot of different countries and been involved with a lot of different cleanups and preparations. And the cleanup preparations in Kyrgyzstan is one of the most professional, one of the hardest working teams. I'm very impressed. Thank you. Мен көп ушундай акцияларга кошулуп келатам канча жылдан бери. Бирок кыргызстандык команда жана штаб деп коет го. Штабыңар аябай жана эксперттүү, профессионалдуу элдер экен. Ошо аябай мен кубанычтамын дейт. And I like the combination of professionals and also volunteers. And the volunteers who give their time freely, and also the professionals who use their skills and their contacts to make the project even bigger. Кубанычтырган эмеси, жана ыктыярчыларыңар аябай көп экен. Ошо өзүнүн убактын кошуп, өзүн жана төлөмсүз иш саламын кошуп аткан аябай кубанычтамын дейт. Анан бирок эмнеси мага жакканы дейт, башка жана сферадагы эксперттер ушу жана оргкомитетке кирип иштеп атканына мага аябай жаккан. Ар кайсы тармактар, ар кайсы тармактардын эксперти дейт. Бул эми кыймыл каяктан башталган биринчиден? From which country it was started? The original first cleanup, which was a one-day, one-country cleanup, began in Estonia in 2008. Бул биринчи жолу бул кыймыл, бул акция Эстонияда 2018-жылы башталган, бир күндө өткөн. So the idea was that in just a single day, the whole country could be cleaned. Негиз максаты бир күндө бүткүл мамлекет тазаланса болот экен деген. Ошо өзүнүн өлкө территориясында. Өзүнүн өлкө территориясында. And that way then everybody would have in their mind from then on not to throw their garbage. Ошол акциянын максаты элдердин көз карашын алмаштыруу. Жанагы таштандыга карата. Ошол 157 мамлекет атпайбы? Ошол 2008-жылы башталса, бир 10 жылдын ичинде ушунча мамлекет кирди ушул кыймылга. Ооба кирди. Ошончо, да уланта береби бул, да кандай пландар алды? Бүткүл дүйнөнү камтуубу? Ооба, бүт мамлекеттер кирсе, бул кыймыл планетаны, бүт дүйнөнү тазалап чыгат деп ойлойт. Анда бир суроо, ошо кыргызстандыктар бул эртеңки ишемдүүлүк тууралуу канчалык деңгээлде маалыматы бар? Биз аракет кылганча жана азыр элдер жана WhatsApp группаларда жана масс медиа деп коет го, ошол эмелерде жүрөт. Ошолорду колдонуп, силердин журналисттердин жардамы менен биз ошо ар бир кишиге жаранга жеткизели деп жеткиздик деп ойлоп атабыз да. Рахмат. Эми Азамат мырза, сизге келсек, эки активист катары айтсаңыз, бул демилге кандай Кыргызстанда кабарыңыз бар беле? Эртең ишембиликке чыгасызбы биринчиден? Анан бул демилгени кандай деп ойлойсуз? Мурда уктуңуз беле? Мурда уккам, дүйнөдө ушундай болуп атат, ар кандай өлкөлөрдө ушундай акциялар бар экен угуп жүргөм. Анан азыр силер айтып атканыңарды угуп абдан кубанып атам да. Кыргызстанда ушундай акция өтүп атат. Буюрса жакшы өтөт экен, жакшы даярдалып атат. Анан албетте мен катышам. Өзүм да Facebook'ка бир пост койгом, биздин жарандарыбызды чакырып, келгиле өлкөбүздү тазалайлы, эртең ушул субботникке чыгалы деп мен да кошулуп атам. Анан эми биздин өлкөбүз чын айтканда мына баягы индустриальный кылым өтүп кетип, бизге эч кандай таасир чын айтканда келтирбей, эч кандай завод, фабрика, биякта мына чоң заводдор, Казакстанда же Белоруссияда чоң заводдор жок болуп, бизде табигатыбыз таза эле турат. Мына башка өлкөлөр менен салыштырсак. Бирок биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн табигатыбызды өзүбүз булбулгап, талкалап, токойлорубузду кыйып, ошентип атабыз да. Ушундай акциялар албетте керек да. Мындай акциялар өзүбүз турган өзүбүздүн жерибизди тазаласак, анда биздин аң сезимибиз да өзгөрөт да.
азыр ушул мен ойлойм ушул багытта биз абдан мындай катуу иштеш керекпиз да. Мен кошулат элем Азамат, мында да бул акция бул биринчи баскыч. Биринчи баскыч бул элдердин тазалык маданиятын көтөрүү, өзгөртүү, жана экологияга тарбия өткөзүү дегенде, мектептерде, жана садиктерде, жана сабактар өткөрүү. Бирок кийинкисинде жана биз ойлоп атабыз, системаны өзгөртүш керек. Система эмесинде эмелерди өзгөртүш керек деп ойлоп атам да, экологиялык сунуштарды кылып. Мисалы үчүн кээ бир мыйзамдарды көрүп чыгыш керек. Аларды бир нерсе керектүү, пайдалуу сунуштарды кылыш керек. Мисалы пакеттерди, пластиковый пакеттерди жоготуш керек да. Кыргызстан баштады. Мисалы үчүн мына азыр супермаркетте барсаңыз, пакеттер эко-баштыктар же сатылып атпайбы? Ал мисалы үчүн мурун канча аласыз десе 5-6 деп аябай көбүрөөк алчубуз. Азыр болсо төлөп атпайбызбы? Биз акчабыз санайбыз. Бир пакет деп калдык, 2 пакет. Уже өзүбүздү кичине эметип калдык да, тартипке салып энди. Полго суроо берсек, Кыргызстандын экологиялык абалы кандай экен азыр? Бул киши кыдырып көрдү да көп жерде, маалыматы бар да. Ошодон сурасаңыз. You have provided some observation what the situation, ecological situation in the country. What do you think? In which level is this? In which way? You mean? I mean the related to the garbage. Well, the time when I've been here, I've been mostly in Bishkek, and also I traveled to the World Nomad Games in Isikul. And Bishkek is very clean, the center. I see, like, for many capital cities, it's one of the cleanest. And also where I was staying in Isikul, also very clean. No garbage anywhere. So the areas where I've been, super. Бир жумадан бери Бишкекте жүрөм. Анан өткөн жумада биз менен жана көчмөн оюнуна барып келишти. Айтат, Бишкекти карасам таза эле. Башка мамлекеттик жана борбор шаарларга окшоп. Көлгө барсам деле көл аябай таза экен деп атат. Мен барып караган жерлер аябай таза экен. Анда эмнени тазалайбыз эртең? Бизде жана кер жерлер, көбүнчө туристтер келген жерлер бар ушундай. Жок, таза эмес. Таза кер жерлер. Кер жерлер бар. Ошолорду эртең таза жерди кайра жыйнабай эмес, болгон, чынды кир болгон таштанды көп жерлерди жыйнаш керек. Гүлбарчын, бул киши конок болуп атпайбы? Бизде сөз бар го, конок койдон жоош деп. Ошон үчүн биринчиден балким ошол себеп болуп атат. Экинчиден чын эле туристти мындай жакшыраак жерге, таза жерге алып барат да. Кир жерлери жок эмес да. Албетте, кир жер бизде көп эле да. Жакында эле көлдөн келдим. Толуп атат, чын айтсак. Өзүбүз мына эс алып кетебиз, мусорду таштайбыз. Ошон үчүн мен бир сунушум бар эле эртең катышуучуларга. Өзүңөр барып эртең акцияга катышып атсаңар, өзүңөр менен эртең пластикке суу алып келбеңиздер. Анткени сиз тазаланганга келип атасыңар эртең, өзүңөрдөн кийин пластик таштабаңыз, көбүйтүрбөгүлө ошол таштандыны. Моундай сонун бир эмеге алып алыңыз сууну, болгону 2 саат иштейсиңер, суусасаңар кайра үйгө келип тамактанасыңар, ичесиңер, суусаңарды камтырасыңар. Ошон үчүн суранарым, өзүңөрдөн баштагыла, өзүңөрдү мисал катары башкаларга көрсөткүлө. Менин келдим, мына таштанды жыйнайм, өзүмдөн кийин таштанды калтырбайм деп келгиле эртең. Мен да кошулуп коеюнбу? Кошупчаңыз. Жакшы бир чакыруу кылдыңыз. Мен өзгөчө эркектерге кайрылат элем. Себеби бизде аялдарыбыз, чын айтсак, мындай күндө эле субботник кылышат. Ооба. Айлана терүүсүн, короосун, үйлөрүндө, бакчасын дегенде. Короосун, бакчасын. Биз эркектер ага көп деле кошулбайбыз, аралашпайбыз. Ошон үчүн ушундай болуп аткан акцияларга биз чыгып, көбүрөөк кайра эле биздин өзүбүздүн аялдарыбызга ишенбей, өзүбүз чыгып, аракетибизди жасасак жакшы болот эле. Анан буга чейин да эфирге чейин биз сөйлөштүк эле, полда бир жакшы статистикаларым бар, ошолорду айтып берсем деп. Ошолорго кезек берсек. Do you have any statistics Кенен айтып берсек? Garbage and influence of the garbage to the body of эң кир өлкөлөр кайсы? Каякта көп таштанды чыгарылат? Кайра иштетүү кандай? The most garbage.
or the cleanest country? Well, country is the biggest? The country which produces the most garbage would be United States, and then it would be, of course, China. It's quite interesting because the population of the United States is so much smaller than China. The problem is, as countries become more developed, they produce more garbage. Статистика боюнча азыр Америка Кошмо Штаттары жана таштандын чыгара турган мамлекет биринчи ордунда турат, анан кийин Кытай деп атат. Анткени бул Америка менен Кытайдын тургундарына салыштырганда булар тең эмес. Кытай көбүрөөк, бирок бирдей таштанды чыгарат экен. Бул эмне себеп болот? Анткени бул жана өнүкүп келген, өнүк бүткөн мамлекеттер, канчалык мамлекет экономикасы төмөн болсо, ушунчалык бул көбүрөөк эме чыгарат экен, таштан чыгарат экен. Экономикасы төмөн мамлекеттер, жогору мамлекет, өнүккөн мамлекеттер көбүрөөк ушу таштан чыгарат экен. Ушундай статистика бар экен. In the last 15 years, we produced the same amount of plastic that we produced since plastic was invented. When was it invented? It was invented 100 years ago. So we produced in 15 years the same amount. And in the next 10 years, it's estimated that that amount will double again. So it will increase by 50%, sorry, again. Акыркы 50 жылда 50. Акыркы 50 жылда биз эки эсе төмөн пластик чыгарып турабыз, колдонуп турабыз. Азыр мына келаткан 10 жылда биз дагы эки эсе көп пластик колдонот экенбиз. 50 жылга чыгарганга караганда азыркы 10 жылда биз мурунку караганда көбүсү эки эсе көп чыгарат экенбиз, да колдонот экенбиз дагы. Буга эмне себеп бул? Кантип тазаланабыз анан ушундай демилге иш-чаралар мененби? Why is the reason why plastic is happening? It's well, as you know, plastic comes from the oil industry, and it's another way of making very good profits, especially in developing countries where everything can be wrapped in plastic. As new consumer products are brought onto the market, they're nearly always wrapped in plastic and always disposable plastic. And today we don't have the waste management structure in place to deal with this additional amount of plastic. That is the problem. Plastic is expanded, but the waste management to deal with the plastic has not expanded. Мына болот да, азыр пластика эң мындай удобный нерсе болот да. Ошончо бул калкка керек, пайдалуу болот да. Ошончо бул көбүрөөк чыгарылып атат, элге керектүү болуп атат, колдонгонгочу ошончо көбүрөөк массалык чыгарылып атат да. Бирок азыр эмне проблема болуп атат? Проблема бизде пластикканы кайра переработка кылган системабыз жок болуп атат дейт. Пластик колдонуп атат дейт, бирок аны кайра утилизацияга эмебиз жок дейт. Бүт дүйнө боюнча ошондой болуп атат дейт. Аябай көп пластик колдонуп. Анан эртең дүйнө жүзүнчө ишемилик болот да. Ошол чогулган таштандылар, ошондой эле пластик бөтөлкөлөр эмне болот алар? Ошол пластик бөтөлканы кайра колдонгонго аракет кылышыбыз керек. Аны үчүн биз ошол пластик менен иштеген ишкерлерди кызматташтырууга чакырып атабыз. Мисалы, Пол бизге айтып бере алабы? Каякта кандай тажрыйбаларды, мисалы, завод, фабрикалары бар, кайра иштетүү жагы кандай өнүккөн, кайсы мамлекеттерде көп өнүккөн? Жакшы бизге бир мисал, өрнөк болуп бере ала турган. Can you please tell us the example, the country who reproduced the plastic bottles, in which country usually, and how this process is happening? Well, recycling is one way of dealing with plastic, but you can only recycle plastic so many times. If we want to talk about which countries are doing the best when it comes to recycling, then it would be probably Germany, and also Japan. Japan, they have quite commonly 20 different garbage bins to put the 20, yes, to put the different waste in. So they're very smart when it comes to recycling. Thank you. Пол айтып атат, мамлекеттин арасында эң жогору жакта пластикти кайра чыгарып эметкен мамлекет бул Япония дейт, Жапония. Мисалы үчүн биз көбүнчө көнүп калдык да 3 түр жана урна көчөлөрдө пластик, кагаз, анан жана айнек деген эмелерге. Япония болсо 20 урна турат экен. Элдер ушунчалык акылдуу мусорду бөлөт экен. Ушу бөлгөн таштандыны кайра колдонуп чыкканга аракет кылышат экен. Биз жалгыз эмне кыла алабыз? Пластикти кайра чыгарганга, кайра экинчи жолу, англисче бир сөз бар, recycling, повторное, кайра использование, кайрадан колдонууга аракет кылышыбыз керек. Бул жалгыз ошол эле эме
эмебиз да, аракетибиз. Рахмат бол. Эми Азамат мырза, келсеңиз сизге, биз ушундай адамдардын аң сезимин ойготуш үчүн таштанды ыргытпа деген эле биз азыр бир көйгөй да. Автоунаасына айдап барат деле ыргытат, эс алган жеринде деле ыргытат, тамекен калдыктарын башкаларды айтпай эле койгула. Ошондой адамдардын, коомдун аң сезимин ойготуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Мына ушул даярдап аткан акция ушул биринчи басым деп биринчи болбосо деле бул бир чоң жумуш болуп атат да. Биринчи жолу ушундай акция өтүп атат. Буюрса жыл сайын ушундай акция Кыргызстанда өтүп бизге уже мындай привычка болуп калса, анда акырындан биздин аң сезимибиз өзгөрөт. Мисалы бизде мындай тарыхты карасак, мындай эпостарыбызды, Кожо Жашты карап көрсөк, Кожо Жашта түздөн түз биздин ата-бабаларыбыз бизге мындай айтып атат да, табигатты сактагыла. Себеби Кожо Жаш мына суу ичкени мындай эч кандай сый менен көрбөй жаныбарларды өлтүрүп, анан өзү ошо камак аскага тоонун аскасына камакка түшүп, ошоктон өлүм тапты. Ошо бул өзүнчө биздин ата-бабаларыбыздан калган мурас, бизге айтып атышат да, что табигат бул силердин жашооңор. Муну сыйласаңар, таза кармасаңар, анда өзүңөр да жакшы болосуңар. Антпесе анда турмуш жок болот да. Эми чын эле ушундай да. Мына 21-кылымда байлык деген бул завод эмес, бул фабрика эмес. Бул байлык, мунун баары 20-кылымда байлык деп эсептелчү. 21-кылымда байлык деген бул таза аба, таза суу. Аныбыз бар. Мунун баары бар. Бай өлкө 21-кылымда, бай өлкө бул жаныбыздагы Казакстан эмес, же Узбекистан эмес, же Түркменистан эмес. 21-кылымда бай өлкө деген бул Кыргызстан. Себеби бизде ушул табигый байлыктардын баары бар. Суубуз, таза суубуз бар, таза абыбыз бар, мөңгүлөрүбүз бар, токойлорубуз бар, жаныбарлар бар. Мунун баарын сакташ керекпиз. Ошон үчүн бул мурас да, ата-бабаларыбыздан калган мурас. Биз муну туура колдонуп, туура пайдаланып, тазалыкта кармап, ошентип жашасак, анда биз да оңолобуз, өзгөрөбүз, аң сезимибиз да өзгөрөт. Ошондо турмушубуз да өзгөрөт. Кээ бир жарандалдар чалат бизге. Келе биздин районубузда ушундай көп таштанды бар экен, бизге ыктыярчылар жөнөткүлө жыйнап бергиле деп. Биз айтып атабыз, жок, биз жыйнабайбыз, ыктыярчыларыбыз келип силердин ордуңарга жыйнап бербейт. Биз айтып атабыз, келгиле ушул ыктыярчылар менен чогуу чыккыла, өзүңөрдүн кызыкчылыгын көрсөткүлө, өзүңөрдүн патриотизм көп айтат, Кыргызстанды сүйсөңөр, Кыргызстанга бооруңар ооруса мамлекетиңерге, ошого кошулуп чогуу жыйнагыла деп атабыз. Анткени бул жаман адат болуп калат. Мамлекет жыйнап берет деген сөз. Бирөөлөр келип жыйнап берип, төлөп атпай, мамлекет төлөп атпай деген сөз бар. 2 жылдан бери. Ошодон алыс бололу. Мисалы үчүн кээ бир сунуш өзгөрүштүрүүчүлөр системалык деңгээлде болуш керек. Мисалы үчүн штрафтар деп коебуз. Мисалы үчүн бирөө таштанды чыштады эшиктен, машинадан кетип барат. Аны сөзсүз кармап, өзүңдөн баштангыла. Кармап туруп айт, ай, чыштаба, ал, жина, же аны телефонго фиксация кылып жибергиле. Биздин низамда бар негизи. Жана юридикалык ишканалар 2000 сомдон 20 000 сомго чейин төлөш керек, таштанды чыштаса несанкционированный жерге. Аныбыз иштейт негизи. Бирок аны мисалы үчүн 24 саат камера коюп койбойбузбу бул жерге, анан бул чыштады деп кармалабыз. Факт жок болуп атат. Ошон үчүн буну ар бир жаран өзү мамлекетке жардам бериш керек. Ушул низам иштегенге. Азыр бизде ушул жаштар арасында деле коомчулукта бир сурамжылоо жүргүздүк эле. Эртеңки ишембилик тууралуу маалыматтар барбы? Эртең ушул ишембиликке чыгышабы? Ошого биринчи көңүлүңүздү буралы, анан кийин кебизди маегибизди уласак. 15 сентябрь дүйнө жүзүндө тазалык күнү болуп эсептелет. Ошондуктан 150 мамлекет эртең ишембиликке чыгат. Анын катарында Кыргызстан да бар. Бул тууралуу элде маалымат барбы? Биз сурап көрдүк. Чыгам. Билесиз ишембиликке? Жок, билген эмесмин.
Билген жоксуз? Ооба, билген жокмун. Азыр Эртең чыгайын деген планыңыз бар. эл менен чыгабыз, ооба, чыксын. Кайсы жактар тазаланга чыгасыз? Өзүбүз деле районду да каяк тазалайбыз. Буюрса чыгабыз. Билет менен, маалыматыңар менен? Жок, жок болчу. Жок болчу эле. Каяка чыгасыз анда? Элдер менен кошо чыгабыз да. Мен өзүмдүн айылыма бармакмын, Ысык көл ошол жактан чыгам. Маалыматыңар менен? Ооба, интернеттен окугам. Кайсы көлдүн айына барып чыгасыз? Көлдүн Тоң району Эшберов айылы. Ошол жакта субботник болот, ишембилик ошол жакка барам. Жок, билген эмеспиз. Эки тазалык дегенби? Балким чыгам ооба. Эмнеге балким? Эртең просто жумуштар болуп калды. Эртерээк бошоп калсам чыгам. Силерге чыгып турасыңарбы? Субботниктерге окуудан чыгарат ооба, барып турабыз. Кыргызстан мыйзам болсо чыгабыз Кудай кааласа. Каяка тазалайсыз анда? Ушу парктардын ичин тазалайбыз да. Келечек жаштардын колунда дейт го, ошондой. Буюрса барчаны өзүбүз тазалайбыз да буюрса. Мусорларды дайыма жерге чытабай алып турам. Өзүм да тазалыкты жакшы көргөндүктөн. Бирөө чытасам жаман көрөм да, негедир чытабагылачы деп ошондой. Алып койсо ушунчалык кыйынбы деп өзүм да алып чытап коем, өзүм дагы көрүп. Элдер бат-бат чыгып тазалап турушабы биякта? Жок, эми алар чыкканда өздөрү пакеттерге үйүп коюп коюшат, эми кээлери алып келип урнага салат, кээлери баягы өз билгенин коюп туруп, тыштап коюп кетип коюшат, бүттү. Калганын өзүбүз чогулта беребиз. Сиз эртең өзүңүз иштейсизби? Иштейбиз, буюрса. Биздики среда выходной. А суббота, воскресенье бул кадимкидей иш болот бизде. Мынакей биздин дагы материалыбызга күбө болдуңуздар. Ушу сурам жолоодо көпчүлүк жаштарыбыз, көпчүлүк тургундарыбыздын кабары жок экен да. Жакшы маалымат жетпей калдыбы бул демилге боюнча? Же колуңардан келишинче маалыматты бериңиздерби? Колубузда келишинче бул мындай кызыкчык нерсе болуп атат да, кызыктуу нерсе болуп атат. Биз эмнени көрсөткүбүз келип атат? Кенедей акча жоктон биз чоң бир иш чараны өткөзгөнгө аракет кылып атабыз. Мисалы үчүн спонсорлорубуз аябай аз. Анткени жана көчмөндөр оюндары бүттүштү, акчанын баары ал жакка кетти дегендей. Мамлекет өкүлчүлөрү бар, ошол жакка баары эметип, бул жума гана бир жуманын ичинде биз маалыматты элге жеткизгенге аракет кылганбыз. Канчалык жеткиз, мисалы үчүн бүгүн гана биз жана маршруткаларга маалыматты таркаттык, илдик, бердик, бирок билбейм канчалык элдер ага жетиштүү. Бирок азыр жаштар көбүнчөсү жана Facebook'tu колдонот, Instagram'ды колдонот, ал жакта дагы көп маалымат бергенбиз. Чогулган ошол таштандыларды эмне кыласыздар? Кайра тапшырып, бир ошондон да көбүрөөк сатып алат деп атасыздар да. Ошолор чогултуп акчаларды эмне кыласыздар? Көбүнчөсү акча деле пайда да көрбөйбүз. Мисалы үчүн ишкана чыгат, айтат. Мисалы үчүн көбүнчөсү ишканага алып баратпайбы бутылканычы, пластикти, кагазды. А биз айтып атпайбызбы, келип алып кеткиле. Ошол ишкана ошол акчага бензинге кетирет да. Биз алып кетебиз, бирок акчаңарды өзүбүздүн эле биздин өзүгө кетиребиз деп. Келип таш алып кетет экен да. Ооба, таш. Ошо көбүнчөсү бензинге эле кетип калат. Түшүнүктүү. Анан бул мамлекеттик кызматтар кандай болду да сиздерде? Эртең ушул өлкө башчысы дагы көп эл өкүлдөрү да чыгат деп атат, Чыгат, биз бирок айтып атабыз, суранып атабыз. Өздөрүнүн көзөмөлдө болгон жерлерди тазалабагыла. Көбүнчөсү жана коомдук жерлерди тазалагыла, эч кимдин көзөмөлдө жок болгон жерлерди тазалагыла. Кайрада кайтарып атам, жана кир болгон жерлерди тазалагыла. Телефон чалып бар экен, андай болгонсак. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп атам сизди. Сурооңузду бере бериңиз. Журналистке тапкан, суроо берет, мен да. Бериңиз. Укпайсызбы? Бере бериңиз сурооңузду. Угуп атабыз. Алло. Алло, угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Өзүгө суроо берет экем. Бериңиз, айтып бериңиз. Угуп атабыз. Жанагындай адам киши университетте болбой өзүн карашчы, бизче алып туруп анан кийин салып сүйлөсүн. Айтып койгочу, аял кишилер. Не дейт? Түшүнбөй калдык. Рахмат чоң. Майыңызды улантып берейик.
Анан ошо мамлекетте кандай көзөмөл болгон жер болгонда каякка чыгыш керек? Биздин локацияларыбыз бар, анын баарын бөлүп койгонбуз, телефондорубуз бар. Ошол жака чалып, мисалы үчүн көлдүк болсоңор, WhatsApp группаларыбыз бар, ошол жака линктери бар, ошол жака кошулгула. Жаштар айтып атпайбы, мен көлдүк болом, барып көлдү жыйнайм. Туура, аябай туура ой. Телефондорубуз бар, кошулгула. Фейсбукта бүт маалымат бар. Экадеми фонд баракчасы бар Фейсбукта. Инстаграмда да Экадеми баракчасы бар. Ошол баракчалардан маалымат алсаңар болот. Ал эми пол менен кошо да чет өлкөдөн кандай ыктыярчылар келдиби балким? Жок, бул жалгыз өзү келди. Ооба, бизге баш болуп, бизге жана эксперт катары жардам, анткени тажрыйбасы көп, чоң да. Ошо бизге жардам берип, айтып турганга жардамга келди да, кыскачасы. Дагы бир суроо, полго эгер ушул өзүнүн тажрыйбасында ушундай демилгелерге каршы болгон айрым өлкөлөрдүн жаштары же өлкөлөр болду беле? There was the accident where the young people or the population were against this kind of action. Let's do it campaign. There was a... Against, like they didn't want to participate. There was any country population? No, I mean, every country has been... There's always people in every country that want to participate. And sometimes we work with smaller groups, and sometimes we work with much bigger groups. So here in Kyrgyzstan, then the team is very much made up of professionals and local groups, but also you've also managed to get the government involved. So that makes the campaign much bigger. So where the government is involved, then usually the project becomes much larger. Бир да мамлекет каршы болгон жок, баары ушул мамлекеттердин тургундары баары кошулгусу келген. Кыргызстанда эмнеге ушунчалык төмөн чоң деңгээлде өтүпкөн себеби анткени мамлекет өкүлчүлүгү кошулуп атат, мамлекет башчылары кошулуп атат. Ошон үчүн бул чоң бир эмеде иш чара болгондой өтөт деп ойлоп атабыз эртең. Эми Азамат мырза, сиз кандай ойлойсуз ушинтип мамлекеттик кызматтардын баары колдоп атканы бул кандай жакшы нишан деңизчи, албетте. Анан эгер мурда эмне үчүн кылып келгенбизби, анан өзү ошо жаратышка кандай көңүл буруп келгенбизбиз, азыркы учурда каалап кандай? Эми баягы Совет өкмөтүнүн убагында деле субботниктер бар болчу да. Мындай чоң ушуга окшогон акциялар көбүнчөсү жазында өткөрчүбүз. Анан эле учурда акырындан өзүбүз эгемендүү болгондон кийин эле акырындан ал адатыбызды унутуп, азыр чын айтканда мындай чоң ушундай акциялар өтпөй калган. Эми бул жаңыдан келип атат да. Баягы биз унуткан эски адатыбыз кайрадан жаңы жумуш болуп кайрадан келип атат. Бул мен ойлойм абдан жакшы. И ушундан кийин бул өнүгүп кетсе, жыл сайын өткөзсөк, мамлекет кызматы кийлигишеби, жардам береби, же алар жөн эле мындай өзүнүн жумушу менен алек болуп, биз жөнөкөй жарандарыбыз өзүбүз жасасак, андан жакшы болот эле деп ойлойм да. Себеби Гүлбарчын айткандай, биз акырындан деле көнүп калдык. Мамлекет качан кылып берет, эми биз мына налогторду төлөп атабыз, мусор тазалаганга акча төлөп атабыз. Тазаласын, мен эмнеге тазалаш керекмин деп эле ошол аң сезимди өзгөртүш керек, э? Ошону өзгөртүш керек, албетте. Телефон чалуусу бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, угуп атабыз. Ой, ал тарбия менен биздин элдин колбойт, биздин өтө только штрафты көбөйтүш керек. Аябай ыраазыбыз. Алло, угуп атабыз, айта бериңиз. Ошол штраф менен только биздин эл ошого болот. Бизге камчы керек, чабыш керек камчы менен. Ой, көчөдө бараткан милиция деле, эки милиция бир кишиге алып жүрөт да. Катуу штраф алганда, ошондо билет биздин калк. Машина баратканда манеки чоң өнүккөн мамлекеттерде ушундай экен да. Штрафты чоң эметип коет экен. 1000 сом төлөсүн, кийин сапар алып неме кылбайт. Ушундай кылыш керек, эл даябаш керек, аны тартып болот десей. Ата бар жоктун баарын булгап чыксын. Ал только штраф бизде анан башка өнүкпөйбүз биз. Штраф менен камчы менен чабыш керек биздин элде, ошол эле. Рахмат чоң, рахмат чоң. Кандай дейсиздер, полго да которуп берип койсок? Yeah, I think there was a suggestion that it's important to involve the penalty system for the people who do the garbage.
Yeah, I mean, if you can penalize the people that create the litter, and then that money goes back into reducing the litter, that's the ideal solution. Бул айтат, ушул жана штрафтан жыйналган акчаны кайра жана системага таштанууну кыскартканга ошо жиберсе болот, ошо акчаны жыйнаганча, штрафтан жыйнаганчаны дейт. Биз жана камчанан айып пул менен эле гана тартипке алып келе алабыз, монтип жыйнагандан пайда чыкпайт дейт көрүүчүбүз. Туура айтып атат бир жагынан. Мындай теория. Камчыга эми каршыбыз, бул зорбулдук болуп калат. Бирок, экинчи жагы айып салып эле, айып салып, ал айыпты да чогултуш керек да. Аны ким чогултат? Андан коррупция болуп кетпей болду? Вот. Мисал катары, сиз Европага барганда кандай киши болуп каласыз? Ушул Европанын низамына карата иш жүргүзөсүз, баш ийесиз. Бир момент, бир күндө эле сиз жана мусорканы сортировка кылып баштайсыз. Анткени кылбасаңар чоң жана штраф болот, туурабы? Аякта мыйзам иштейт. Иштейт. Ошон үчүн биз ойлойбуз. Ошо штрафтарды чогулткан институттар бар. Алар соп-сонун иштейт. Камералар турат. Бирөө машинеден бирдеме ыргытып койсо, ошо номерин сактап калып, анан ошо счет келет үйгө. Алардын толук бойдо системасы бар. Ошон үчүн момундай методдорду пайдаланабыз десек, анда бизге да ушундай мамлекеттик жакшы иштей турган мыйзамдуу система керек болуп атат да. Азыркы салып аткан мыйзамдар санча иштебейт атабы биздиканда? Айтып атпайм, мисалы үчүн мыйзамыбыз бар, штрафтар бар. Бизде айып пул бар. Сөңү жаман сөз сүйлөгөндөргө дагы, таштанды коомдук жайларда таштанды ырыткандарга да айып пул салынат. Бар, ооба, бирок ал жакын арада көбөйтүлгөн болчу. Ооба, 20 миңге чейин. Туурабы? Бирок мындай болуп атпайбы? Мамлекеттик технический жагынан эмеси жок да, жетпей атат. Күчү жетпей атат. Ошо мамлекетке биз жөнөкөй жаран мамлекетке жардам бербесек, низам иштебейт. Турат ошо ойдон турат. Та бир жакшы полдон сурайын дедим эле. Эфирге чейин дагы айтты эле, эгер ушул таштандылардын эсептен эркек адамдардын репродуктивдик абалы дейт, аябай 25%га чейин төмөндөп кетти деп ушул жаатта кызык болуп атат. Түшүндүрүп берсе, бул кандай себептерден айтылды? Чын эле ошондойбу? Ошончого чейин төмөндөп кетти азыр дүйнө жүзүндөгү эркектердин абалы. So before the interview, you said about the statistic that reproduction system of the male is reduced to the 25%. So not exactly. I mean, we get clean air, clean water, soil. We get all the conditions for free from Earth. We take all the time. If you continue to take something all the time without giving something back, without taking care, sooner or later, this will respond. Somebody will, say, hey, that's enough. Yeah, okay, let me translate it. Мындай деп атат да Пол, мисалы үчүн бизде аба, суу, анан жер бекер болуп атат. Табият бизге берип атат ошону, биз колдонуп атабыз, бирок кайра эчтеке замен дегендей, орусча дегендей бербей атабыз. Бир күнү табият айтат, мен чарчадым, сен мени колдондуң. Кожо жаш. Кожо жаштай болуп атат да. Анан бир жакшы сөз бар. Табият жана жамандык, зыян алып келген нерседен кутулат. Анан ошо биз коркуп атабыз, бизден адамзаттан табият бир күнү кутулат. Ошо коркунучтуу нерсе болот. Кошумчасын. So in the Western countries where we've had consumerism for maybe 50, 60 years, lots of plastic, lots of different products which we've been exposed to. Now the research has come in that the sperm levels of Western males have dropped by 50%. 50%. 50% in the last 40 years from what they were 40 years ago. Эми андай нерсени которой коеюн. Жалпылап, азыр жана балалуу болгонго кишилер 50%ке төмөндөдү. Көбүнчө батыш өлкөлөрүндө айтылган. Батыш өлкөлөрүндө кени пластик көбүрөөк чыккан себеп болгон үчүн. Ошол зыян тийгизип атат. Ошол зыян тийгизип атат элдин ар бир кишинин денесине. То есть балалуу болууга биз мүмкүнчүлүгүбүз кыскарып атат да. Түшүнүктүү, дагы кошумчасы? Excuse me, I know this is probably a family show, but now children
children that are born now, male children, on average, their penis is 1 centimeter shorter than their grandfather's. Түшүнүктүү. Рахмат. Бардык жанында зыян тийгизет. Зыян тийгизет атат. Продуктив системага да аябай зыян болот. And it's just produced because of in the plastics there is estrogen mimicking chemicals which have this effect on the male human body. Ошо пластиктин химиялык эмеси, консистенциясы кишинин денесине зыян болуп атат. So, nature pushes back. We push nature, nature pushes us back. Биз табиатка зыян келтиребиз, бизге кайтарып атат да. Кандай зыян келсе, ошондой кесепетибизге кайтарып атат. Ушул жактан кандай ой пикириңиз? Мен кайра эле кожо жашта айтып кетким келип атат да. Себеби мына биздин ата бабаларыбыз калтырган эпос кожо жаш түздөн түз эле мына азыр биздин коногубуз айтып аткан нерсени бизге билгизип атат да. Биз кандай мамиле кылсак табигатка, табигат бизге ошондой эле мамиле кылат. Биз табигатты бүлдүрүп, таштандырыбызды тыштап, ошондой мамиле кылсак, анда биз деле мына өзүбүздүн денебизге, өзүбүздүн аң сезимибизди айтпай эле коюн, өзүбүздүн ден соолугубузга зыян болуп атат да. Вот ошон үчүн момундай жакшы ниет менен баштаган жумуш бул мындай бир Кыргызстанга бир жакшы жумуш алып келет деп ойлойм. Бирок буга мындай көбүрөөк кыргызстандыктар чыгып, анан көбүнчөсү эркектер чыкса жакшы болот деп ойлойм да. Азырда Пол айтып атат эркектер жөнүндө. Ошон үчүн эркектер чыгыш керек да. Жатып албай, дивандарын ээлеп, телевизордун кечке карай бербей эле чыгып, кичине табигатыбызды тазалаш керекпиз да. Анан бул мындай болот да, азыр биз кеп кылып аткан нерсе күнүмдүк турмушта биз колдонуп ыргыткан таштандылардан тазалоо болот да. Бирок жанагыда фабрика, заводдор бар, өндүрүш бар, ошондон чыккан абаны булгап атат. Тоо кен тармагын иштетип атабыз биз. Токойлор кырып атабыз, кыркып сууларды булгап дегенде. Бул жаатта кандай болот силердин делиңиз? Эми аны деген мен ойлойм, аны деген мыйзам катары, мамлекеттин мыйзамдары иштеш керек, алар колдонуш керек. Бирок ошо абаны тазалоо боюнча, айлана чөйрөнү коргоо боюнча сиздерде бир барбы же ошо таштанды деле тазалап токтоп калабы бул? Ал биринчи баскыч болуп атпайбы? Биринчи баскыч, экинчи баскыч, үчүнчү баскыч бул жана системада деңгээлде өзгөртүүлөр. Мисалы үчүн мектепте өткөн лекциялар, сабактар, анан мисалы үчүн чыгарып заводдор курулса, переработка кылган заводдор, абаны тазалай турган билбейм кандай, аны билген кишилерден сурап сунуш кылып, аны колдонуш керек. Кошумча айтып коеюн бул жөнүндө. Сиз туура айтып атасыз, бул биринчи кадам болсо, экинчи кадамыбыз өзүбүздүн табигатыбызды мындай тазаладык деп коелу. Эми биз муну жакшыртыш керек. Кайсы жол менен жакшыртабыз? Бак-тарактарды көбүрөөк отургузсак, ошондо биздин табигатыбыз көбөйүп, жайына көбөрүп, бизге да мындай табигатыбызды жакшыртат, айлана чөйрөнү жакшыртат, анан бизге да экономикалык жагынан жакшы бир таасир берет. Себеби бак-тарактар бул мөмөлөр пайда болот, анан баягы полезная древесина чыгат, мунун баары жумуш. Вот бизде канча тоолорубуз бар, бекер эле жөн эле жатат. Тоодон токойубузду өзүбүз кыйып атабыз, малга тебелетип берип салдык токойубузду, токойду жокко чыгарып атабыз. Токой азайса, анда мөңгүлөр ойотор эрийт. Себеби мөңгүлөр эреген себеби бул албетте баягы глобальный потепление. Бирок токой бар болсо, мөңгүлөрдүн жанында тоолордо токой бар болсо, анда токой абанын температурасын төмөндөтөт, абанын нымдуулугун көбөйтөт, ошентип атып мөңгүлөрдүн эригенин азайтат да, токтотпосо деле кичине азайтат. Мен ойлойм, ушул кадам менен баштасак, аң сезимибиз өзгөрсө, өзүбүздүн табигатыбызды баалап, мындай жакшыраак мамиле кылсак, анда экинчи кадам менен балким биз бак-тарактарды
тоолорубузга отургузуп баштайбыз. Рахмат. Эми убактыбызда тарпартат, эми колгодагы акыркы каалоо тилектериңизди айтып кетсеңиздер. You can say some wishes to the country, to the people who see us on the TV. Some wishes? Yes. I think, well, I would like everybody to come together in their communities. This is one thing which everyone can agree on, no matter what your religion or your race or your age or your politics. Everybody wants to live in a clean world. Clean nature, clean water, clean air. And I think what we do today is not for us. It's going to be for our grandchildren. So if you don't do it for yourself, then do it for your grandchildren. Айтарым, баарыбыз бир нерсеге, баарыбызды бир нерселе чогулткан нерсе бул тазалык, дүйнөнүн тазалыгы. Биз өзүбүздүн балдарыбызды жөнүндө ойлосок, небере чөрөлөрүбүздү ойлосок, биз табиат үчүн ойлошубуз керек. Биздин мамлекетибизди ойлошубуз керек, тазалыгын ойлошубуз. Сиз да кошуласыз да буга? Ооба, биз кошулабыз. Эмазат мырза, сиз да кабыл айтып кеттиңиз, баарын чакырып кетели демекчибиз, Урматтуу кыргызстандыктар, өзгөчө мырзалар, эртең ишемби күнү мына организаторлор отурат, мен да буларга кошулуп атам. Силердин баарыңарды ушул субботникке чыгып, өлкөбүздү тазалап, табигатыбызды сыйлайлы, табигатыбызды бул биздин байлыгыбыз, бул биздин ата-бабаларыбыздан калган мурасыбыз, ошону тазалайлы, мурасыбызды келаткан муундарга таза бойдон тапшырып берели. Рахмат чоң. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз мынакей өзүбүздүн ушул уюштуруучулардын атайын белгиси десек болот, жарнамасы десек деле болот, ошо баарын чакырып атат. Ушул айтылган каалоо тилектерин бүгүнкү учурчак берүүбүздү жыйынтыктайлы. Эртең баарыңыздарды ишембиликке, республикалык ишембиликке чакырып кетебиз. Ар дайым өлкөбүз, планетабыз, дүйнө жүзү таза болсун деп. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.